Biz бұл ыкма менен баштоого макулбуз. Азыр бизде жаңы кызматкерде жумушка алуу боюнча эрежелер бар. Мына былтыры конкурс жарыяланып 11 январь күнү бүткөн документ кабыл алуу. 1385 бала тапшырды. Прокуратура кызматына киребиз деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин жана ВВКдан өткөрүү боюнча бизде андай мүмкүнчүлүк жок экен. Ички иштер бөлүмү менен сүйлөшүп, булар да өзүнүн положениясына өтүлбөйт деп токтотуп коюп туруп, аны чечип алып, мына азыр өтүп бүтөйүн деп калышты. ВВКдан өтсөк тесттен өтөт. Тесттен кийин сочинение, беседа ушундай жол менен биз кабыл алабыз. Бирок калоочулар көп, 1380. А бирок ошол кабыл алынган, мындан мурунку конкурс менен кабыл алынган кызматкерлер жаш кызматкерлер. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 6 ай, 1 жыл иштеп ишин ары жазып кетип калат экен. Анткени эмгек маян аз. Мисалы үчүн региондорго жөнөтсөң жатаканасы жок, айлыгы жатакана менен бүтөт, анын тамак ашына жок. Ушундай көп жагдайлар бар да. Ошо жагдайлар менен бүгүн прокуратурада дагы мына кадр маселесинен көп аксап турат. Экинчи жагы, бул жерде бардык ойлой жарандар ушу прокуратурага кирсе эле жашоо кенен оңой деп. Ал жерде талап, бирок эмгек маянынан дал келбегендиги, алыскы региондордо жашоо шартынын оордугу бул көп маселе тудуруп атат. 70-80% прокуратура кызматкерлеринин жашаган өздөрүнүн менчик үйлөрү жок бүгүнкү күндө. Менчик үйлөрү жок. Бул да чоң көйгөйлөр да, мына тез арада бул маселелерди чечишибиз керек.